Күнгөйден агат миң булак. Тескейден агат миң булак. Аягынан агып чыкпайт бир булак. Тегереги туюк. Төбөсү бийик. Ысык көл. Бештин бир эшигидир. Кыш болуп кашкая суугу жок. Жай болуп катыра ысыгы жок. Ат жеткен жерде мындан артык кызыгы жок. Мактанып жер жетерби? Адам мындан кетерби? Ысык көлдөн чыкпагыла балдар. Мен адым Канышай, мен Кабыл Атанын урпактарынан боломун. Мен бүгүн силерге Кабыл Атанын санат ырын айтып берем. Жакшы чыккан азамат элин билет, окуп, карап, ойлонуп, илим билет, эчен түрдүү адамдын тилин билет. Чыгып турган адам чынар болот, чымчык сайрап чынарга булбул конот. Түбү жоон, тамырлуу, терек болот. Көлөгөсү көп жанга керек болот. Андай адам табылбайт, кайда болот? Ошол чыкса дүйнөгө пайда болот. Тиип турган асманда күндөй болот. Макулуктун баарына бирдей болот. Ошол адам ойлонсоң, кимден чыгат? Ушул турган калайык элден чыгат. Алтын күмүш асылдар жерден чыгат. Мен ат жөнүм ошо Медеттин улуу баласы Карабатодон Чүкүйдүн баласы атым Ишен. Байдын 5 баласы болгон. 5 баласынын эң улуусу Медет. Медеттен бир 56 түтүн бар азыр ушул тапта. Ошол Калыгулдун туугандары. Улуу агалардын балдарыбыз. Кабыл Атанын эң улуу агасынын балдары Бертиш деген. Азыр түтүнүбүз 100кө чукул болду. Өзүм тиги Сабыр дегендин баласымын, атым Жайлыбек. Кабыл Атанын арбагы ыраазы болуп, ушинтип эле Куран окутканыбыз элибизге тынччылык, аман эсен бололу. 5 атанын 5 баласы дегендей 5 атанын бала бакырасы урпактар баары чогулуп отурабыз. Ушу уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ушундай ынтымактар дагы көбөйө берсин, элдин ынтымагы бириге берсин. Биз туугандар алыста көрбөй жүргөн, алыстан келгендер, эки жактан келгендер баары бири-бири көрүп таанышып, бул жер аябай жакшы жер болуп атат. Мен Сарбакасов Шүкүрбек. Мен ушу Калыгулдун кыбырасымын, Кабыл Атанын. Калыгулдун уулу Шыгайдын уулу Көбөгөн ажы. Şu Көбөгөн ажынын небересимин мен. Себеби тиги Калыгул ата менин эң чоң атам да, 4-нчи атам Калыгул. Анан бизден эми ошо быйыл биздин урукка тийипир Шыгай уулуна. Ошонго келип Кырчын жайлоосуна келип Куран окутуп атабыз. Кураныбыз кабыл болсун, элде тынччылык болсун, жакшылык болсун. Бүгүн жакшы иш-чара болуп атат. Биз Медет уруусунан урпак болобуз. Медет биз Калыгул менен бир туугандын балдарыбыз, урпагыбыз. Жамакеев Рахат. Биз Медеттен Карабатодон Капсалаң, Капсалаңдан Аттиктен Жамаке, Жамакеден Бекиндин баласымын да. Ошо 7-нчи атабыз бай болот да. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Биз бүгүн Санжыра программасын Кырчын жайлоосунда өткөрүп жатабыз. 19 август 2021 жыл бул өзүнчө бир кубанычтуу күн болуп турат. Анткени ушул Кырчын жайлоосунда бай уулу Калыгул Атаны эскилүү аземи жүрүп жатат. Калыгулдун жана анын бир туугандарынын урпактары келип, ушул жерде бир чети элге сый урмат көрсөтүп, бир туугандар менен таанышып, Калыгул Олиянын баскан изин, жасаган ишин дагы бир жолу даңазалап жатышат. Калыгул ошо Бай Атанын урпактары жекеле Бай Атанын урпактарын чакырбай, ар кайсы уруунун өкүлдөрүн чакырдыңар, менимче туурабы? Ошондой чакырдыңар. Бул да абдан жакшы болуп турат. Эл дагы ошо ыраазычылыгын айтып жатат. Мына бүгүн ушул жерден Калыгул Олиянын ким экенин, анын даанышмандыгын, ойчулдугун, сынчылыгын дагы бир жолу даңазалап койсок, ашыкча болбос деп ойлоймун. Мына бүгүн Санжыра программасына ошол бай уулунун урпактарын санжыра билген адамдарын чакырдык эле, тааныштырып коеюн. Жанымда турган аксакал Жетимишев Сазан, Чигитектин урпагы болосуз. Алымжанов Айбек, бул да Санжыра электөөчү, жана Садыбакасов Шүкүрбек аксакал отурат. Мен эми айтарым бул да, мына бүгүн ушунчалык шаңдуу күн болуп, жаш дебей, кары дебей чогулуп, күлүп жайнап, бири-бири менен амандашып, жакшылыгын сурашып отурушат.
Ушунун баарын бириктирген Калыгул Олия бул бактылуу киши экен деп айтсак болот. Ушунчалык адамдардын баягы урпактарынын ушундай биримдиктүү экени мени абдан кубандырып жатат да. Мына ошон үчүн ушул ар бир аталыктан бирден кишилерди чакырдым. Ушу бир айтып койсоңуздар. Сизден баштасак да. Калыгул деген өзү эмнеси менен элге белгилүү болду? Бул кайсы уруудан? Биз өзүбүз уругубуз Сарбагыш уругунан. Доломби, Агул, Тагайби деп, Тагайбидин 3 баласы, эң улусу Богорустан, Койлоң, Кылжырдап, Кылжырдын мойну кичине кыйшык болгондон Кылжырда өзүнүн асанда чакырылган аты Сарбагыш. Сарбагыштан 2 бала, Ороз бакты, Дөөлөс бакты. Дөөлөс бактыдан Манап, Манаптан Сүтөй, Сүтөйдөн Сары Сейит, Сары Сейиттен Үчүкө, Үчүкөдөн Дөөлөт, Дөөлөткул. Дөөлөткулдан анан Бай атабыз. Байдын 5 баласы болгон. 5 баласынын ортончусу Калыгул болгон. Улуулары Бердиш, Медет, Калыгул, Чигитек, Бердике деген. Мына Калыгул өзү жаш кезинен эле өзү 4 жашка чыккандан ата-энеси байкайт да, бул кандай болорун. Анткени ошо 4 жаш, 5 жашына келгенде бир баягы уламыштан ата-энесинин айтканы боюнча муну бир качыр минген адам өңөрүп келип акырын батасын берип энесине көздөн кайын болуп кеткен деп айтылат экен. Ошондо эч ата-энеси мындай баркалбай эле отурганда кечинде эле атасына айтат. Ата кырды кыдырып көгөт жүгүрдү, көк кунажын жанынан түңүлдү. Көк кунажынга жетпей калып, тиги Бөлөкбай атамдын бээсине жүгүрдү. Деп кыйкырганда эле ага атасы, энеси көп маани бербей эле эртең менен тура калса Бөлөкбайдын тайын жеп кетиптир карышкыр. Ошондон кийин каты күн кой муну жаман көздөн, суук сөздөн алыс кылалы деп акырындап 5 бир туугандын ортончусу. Анан ошондон кийин бу Калыгулду өзүнчө мындай бөлүп тарбиялаганга аракет жасайт. Анан Калыгул атабыз муну элдин бүт Орто Азиянын, Казак элинин, Өзбек элинин баарлыгы барктап баалаган бу киши эч качан болуш болгон эмес, кам болгон эмес, бий болгон эмес. Бирок ошол кандар да, бийлер да бу кишиге келип кайрылып, бу киши өзү сүттөй аппак таза адам болгон. Ушу кишиге кайрылып чечилбей аткан суроолорунун баарын бу киши татынакай кылып, андан акы да алган эмес, эчтеке эмес, ыраазычылыгы менен чечип берген. Ушул жерден кошулуп койсом, атам айткандай олиялыгы бул аябай дүйнөнү жарган адам болгон. Муну дагы кийинки учурда биздин биринчи ажообуз Аскар Акаев да белгилеп кеткен, бул Кыргыздын Нострадамусу деп айткан да. Бул ошол жанагы ойчулдугу, акылмандыгы, олиялыгын белгилеп, база белгилеп айткан да. Калыгул качан төрөлгөн? Калыгул 1785 жылы жылында ата-энесинин айтымы боюнча Көл кылачында төрөлгөн. Бу акылман атабыз 1855 жылы 70 жашында Коян жылында дүйнөдөн өткөн агышы.
өзі 5 бір туған болған, барлығы ынтымақта. Бұл кіші ең негізгі айта тұрған сөзі елді ынтымаққа шақырған. Ырысалды ынтымағың болбаса алдыңдан таят алтын тақ деп, барлығын ынтымақтыққа, жақшылыққа, биримдікке шақырған. Бұл ел ішінде илгертеден берелі тігі айтылып жүрбеу, ақындар, батырлар, ел, жұрты атақ даңқын шығарады деп. Бұл кіші өзі қомыз алып чертіп ырдаваған, топқа шығып мынандай тігі барлығын мен мындай қылам деп айтқан емес. Бұл кішіні барықтап, бағалап, шақырған жерге барғанда ар бір адамдың өзінің берген қыжалат сұросына, ошоның талабына қарата анан бүт қанаттандырып жооп берген. Бұл кіші изилдегенде тетігі Совет дәуірі башталған күнден баштап 1922 жылы жанағы изилдеуші адабиятшылар Қайым Мифтаков изилдеген. Андан кейін бұл кішінің ақылмандығына, көрөгөштігіне, ушунчалык ақ сүттей ақ тазалығына көзі жеткен біздің Совет дәуіріндегі алғашқы оқымыштылар Тазабек Саманчин, Шаршенбек Үмбеталиев, Кебекова деген бары оқымышты профессор, доктор науктар изилдеп бұл кішіні бүгінгі күнге чейін азырқы академиктер, жазушылар, ақындар даңқтап бұл кішінің ақылмандық бүт барлығын шығарып атқандар шулар. Айбек, біз келді ақынды деп қоямыз. Бірақ ұшыл ақын жөнінде өзі жақтырбаса керек. Шу жөнінде бір айтып қойсаң. Бұл ішінде бізде ақындағы, ойчулдағы, сыншыдағы, данышман деп атпайыз ба? Емін үшін бұл ішеден ақындар шыққан жоқ. Бұл эми биздин ата бабалардан айтылып кеткен сөз бар. Өзүл жанагы Ормонхандын учурунду тозуп алган бир учуру болгон. Ошондо Койручуктун атасы Өмүрзак. Койручуктун атасы Өмүрзак деген 18-19 жаштагы адам экен. Өмүрзак тиги Жумгал тараптан келатып, ошондо Ормонхан кермеге керип, жылкы байлай, ат байлай турган. Учурда эле Ормонхан хандык башы менен эки жакта эле элеңдеп неметип атат. Бир дагы адам сүйлөбөйт, суроо бербейт эч качан. Бир убакта караса Ормон өзү хандык башы менен алдыда бутатым жолдошторунан бутатым чоң күрөң ат менен келген арык чырай uzun boylu karasır kişi gelgende Ormankan жүгүрүп барып аттан koltuktap düşürüp atın kermege baylap özü eşikte açıp örgöge giyirdi. Men taң kalıp buğanday Ormankan kan başımının mında emne oldu eken dep men de boz ulagaga barıp oturup kaldım deyt. Barıp kalıp oturup kalganda Бирөөнүн мындай көзүн сертти дейт. Бербейсиңерби Олияга сурооңорду деп. Мына ошондон кийин Калыгыл Олия бүт барлык тиги элдин берген суроо талаптарына акырын отуруп, бу киши эч качан акындык кылып ырдаган эмес, комуз черткен эмес. Мына куюлуштуруп гана тиги неме кылганда айткан. Мен ошону улап коюм, мындай деп атпайбы? Акидей Сары ошол кезде ырдап чыкканда, Акидей Сары ырчы болгон экен да, баласы. Ошол ырдап чыкканда Калыгул атабыз аны тыйган. Биздин урпактарыбыз эл алдында ырдабаш керек деп.
ошондон кийин анан Акидей Сары атабыз дагы башкалар дагы ырын токтоткон да. Мен ошону айтып атам, ушундай сөз бар да, мен ошону айтып атпайм. Бирде биз акын дейбиз, ойчул дейбиз. Анан бирок акындык тарапка көп эметкен эмес. Кара сөз менен бул акындыгы жок, бул куйуштуруп айткан адам болгон да. Сиз айтсаңыз, бул казак кыргызга таанылган Калыгул Олия, муну санаторлордун угалы, акыл кеңешин угалы деп элдер көп баягы барган жерден тозуп алып, баягы урмат сый менен тозуп алып акыл кеңешин угушканда, баягы Калыгулдун сөзү дегени ушул санат сөздөрү, акыл сөздөрү ушуга чейин бизге жетип атпайбы? Бул казакка да белгилүү болгон. Айтсаңыз, бул казактын бул бир чети көсөм деп айтылат, бир чети данышман деп бөжөй тууралуу айтсаңыз. Эми бул киши, бул атабыз, бабабыз Калыгул өзү абдан бүт келе турган заманда бүт барлығын көзі ачык катары эсептеген биздин ата бабаларыбыз. Анан казактын мыкты адамдары келип, жигиттери бул Калыгулду абдан сөзмөрдейт, кептеги абдан бу киши менен эч ким айтыша албайт дейт. Кана сизди биз Олия деп эсептейбиз. Ушу Калыгул байылы менен бир беттешип сүйлөшүп көрбөйсүзбү деп бөжөй деген ошо ырчысы, акыны, ошо акылман адам, барктуу адам экен. Кийиргенде бөжөй бооруна колун алып, саламын берип, ошол отурбастан кайра артына кетенчик деп сыртка чыкканда жолдошторуна айткан экен. Ой, примай, бул Калыгул Олия менен айтышканга эч адам болбойт экен. Анткени бул кишинин экиининде эки периште ойноп турбайбы? Мен айтыша албаймын деп, анан кийин баш тартып ыраазычылыгын билдирген экен. Ада көсөм киши да байкап койду да. Абдан көрүп, билип, анан кийин мен бул киши менен айтыша албайм деп тиги жолдошторунан. Мен да ушундай угуп калдым да, баягы бөжөй го дейм. Бөжөй. Ошо келгенде өзү эле тышка чыгып кеткенде анан жолдоштор артына чыгып атпайбы? Билем да сен чыгып кетип калдыңыз. Жана сиз айткандай айткан экен да. Жакшы. Мунун касиети жана сиз айтып кеттиңиз. Бул бир айтырып аткандай да. Анан ошого да кыска токтолуп, эмне үчүн бул улам эле ушинтип айтып койчу? Атабызды баягы Сазан атам айтып кеткендей, эки периште инде отурчу деп атпайбы? Ошол адам атабыз сүйлөп айтып бир нерсени айтып бергенде дайыма оң ийинин карап туурабы деп сурап турчу дейт да. Бул жанагы биздин ата бабалардын айтып келаткан сөздөр бар. Себеби дегенде ушу периштелер, жана айтылган периштелер кээде көп учурда оң ийинин карап туурабы дечи экен, кээ бир учурда сол ийинин карап туурабы деп сурап турчу экен да. Бул биздин ата бабалардан калган сөз азыркыга чейин уланып келатат да. Урматтуу замандаштар, негизи Калыгул Олияны жеке эле бул кыргыз эмес казак билет деп айттык. Бул чындык. Калыгулду колдогону болгон. Жанагы аксакал айтып кетти, Айбек айтып кетти. Бул киши айтып атканда сүйлөп келип оң кол жан карап, ушундай эмеспи? Ушундайбы деп коюп сүйлөп койчу да. Мунун касиети бар экенин бир көрүнүп турганда, биз айтабыз, бул кишини биз данышман дейбиз. Бул киши бир чет ормондун агасы дейли. Хандын агасы. Ормонду ханга кылганга бата берген аксакал бир ушул Калыгул Олия. Ормонго улуксатсыз өргөгө бирөө да басып келген эмес. Бирок Калыгул өзү келип, өзү каяшайт дебейин, баягы калыс сөзүн бирден бир айткан ушул Калыгул Олия болгондо, ошого бир мисал келтирсеңиздер. Мына биз айтабыз, мына ормон хандык кылып турганда эчен жолу келип Калыгул айтпадыбы? Ошо бир сөздөрүнө токтолуп кетсеңер, бир данышмандык сөздөрүнө, көрөгөчтүк сөздөрүнө токтолуп кетсеңиздер. Бул эми жанагы Ормон хан орустар келет, ому келет деп сөз угуп, анан элдерди чогултуп, ушул Калыгул акебиздин сөзүн угалы деп чогултат. Ошондо Калыгул ата ат менен маздырып келгенде, Ормон хан атабыз өзү чыгып, өзү тозуп алат атпайбы? Ооба, өзү тозуп алат. Өзү тозуп алып атат.
бул Калыгул атабыздын кандай бийик деңгээлдеги адам экенин көрсөтүп турат да бул. Анан ошол тозуп албастан боз үйгө өзү киргизип, боз үйгө дагы жанагы чалап сунганда дагы жана аштыктан сунганда дагы башка киш сундурбай, Орманхан атабыз өзү сунуп атпайбы тиги кесени. Өзү сунуп, өзү ушундай ыйба кылып, бул Калыгул атабыздын бийик адамдыгын далили болуп атат да. Калыгулдун ормонго эч ким улук соос барчу эмес өргөсүнө. Бул чындык. Ормон өзү катуу киши болгон. Бирок Калыгулду билесиң. Калыгул өзү басып барып айтып атат. Эми ошону бир аз келтирсеңер. Эмне деп айтты ушунда ормонго? Бир факты келтиргилечи. Ормонго ошо кезде жанагы Алыбек дегендеги абдан кара ат минген эр жүрөк Кетирекейдин Алыбек. Кетирекейдин Алыбек деген абдан баатыр, Ооба. ормондун оң колу болгон адам болгон. Ошондо бул экөө жанагы мылтыгы боюнча жанагы казак аялы жөнүндө кичине ишара таарынышып калат дагы. Ошол кезде анан кийин Алыбек тияктан көл башына кетип бараткандан кийин ормонду чакырып алып туруп, Калыгул ата ормондун өзүнө айтканда, ардактуу ханым угуп кой, Алыбектин кеткени, ынтымактын кеткени, көл башына жеткени, сенден касиеттин кеткени деп, анан тиги сындап атпайбы ормонду. Ал анын кандыгына, бектигине карабай ар бир нерсени бетине түз айтып, Хан болсо да тартипке салганда. Тартипке салып, ошон үчүн жанагы бу жаш бала кезинен эле бу эки бир тууган атаке менен тиги Эсенгулдун ортосунда болот да, бир аз чатак. Анткени Эсенгулдун балдарын бу атакенин инилери бир туугандары өлтүрүп коет. Мына ошол учурда анан кийин тиги аргасыздан анан Эсенгул менен Тынай бизди элдештир деп анан Калыгул атага кайрылганда экөөнү мунуңар болбойт, экөөңөр ак индин баласы болсоңор, анан кийин чыр чатактын этип бириңди бириң өлтүрүп алды деп бет жүз карашпай калганыңар болбойт. Ошон үчүн ырысалды ынтымагың болбосо алтыңдан таят алтын тактап, мына ушул сөздү айтып, Муну да Калыгул токтоткон. Калыгулдун оолуялыгы, Калыгулдун акылмандыгы ушунда болуп атат да. Баягы эки бир тууган чабышпагыла. Бир сөздөн чыр чыгып, баягы бетибиз карашпай калбайлы. Биз кийинки урук туугандарга биз уят болуп калабыз. Бул жерден бир нерсени айтып коюш керек дагы. Суроого мен жооп издеп атам да, Калыгулдун жанагы ормондун хан экенине караган жок. Ал ошол элге калыс бол, жамандан алыс бол деп акыл айтканы. Бул да болсо баягы эл үчүн, жер үчүн сен бичетип тууганың болосуң. А сен элди башкарып аткандан кийин сен адилет башкар деп бетке айткандардын бири ошол болгон. А жанагы ормон өлөрүндө айтып атпайбы? Кап, же катынын сөзүн укпай, же Калыгулдун сөзүн укпай, кап деген сөзү бар эмеспи? Мына ушул айтканда, эми бул жерден урматтуу замандаштар, мен эми мурун деле айттым эле, кайра кайталап коеюн. Ушул жерден айтууга туура келип атат. Бул Калыгул бугулар менен кеңешип сүйлөшүп алып, канткен менен ормон хан болсо дагы бир тууганымда айтканымды макул болор, сөзүмө ийер, бир сөзүмдү айтып коеюн деп келет. Анан баягы Сүттүү булактан түшүп келатканда айтып атпайбы Дөөлөткул? Ханым, Сүттүү булакты ашып, Сүттүү булак белести ашып 3 аттан түштү. Атчан түштү. Астындасын кийген төө чепкен, башында узун калпак, мингени чоң кары болсу деп атпайбы? Анан баягы эзели киши келсе да туруп койбогон ормон чепкенин желбегей жагын чыгып кечке карап туруп атпайбы? Калыгул тура. Бекеринен келбеген чыгар. Түшүндө бир аян бергендир, бир калабаны сезгендир. Алып киргиле үйгө атын алып дейт да. Мына ошондо келип, ошондогу айткан сөзү да мен ушул токтотуп коеюн, элге түшүнүктүү болсун. Калыгулдун оолуялыгы Калыгулду айтып атат. Ормон, айткан сөздү укпадың. Казакка бардың. Элиңди кыйнадың. Туура кайра көчтүң.
көчкөндө дагы көлгө түштүң. Ормон, жер жетишпейби? 2 кемин, 2 нарын, Капчыгай, 11 жылга семиз бел, кара кожур, арпа, аксай, бул сарбагачтын жери эмеспи? Бенден өз төсө дагы көз тойбойт дейт. Сен абай мындай бир элиңди мындай унтмакка карабайсыңбы? Ысык көлдү, тиги Суусамырды, Соң көлдү, Саяк, Солто, букарларыңа бербейсиңби? Алар да сенин букарларың. Деп атпайбы? Ой, карап турсам, ормон бетимен карама, жер чаппай, өзүнчө бир обор ачылган ажансың. Муну качан токтотосуң? Мына кырды кырып, сырды сыдырып, орус келатат деп айткан жери бар да, анан калгандарын айтып атпайбы? Мына ошого ормон ууп турду. Унчпай ууп турду да. Бул да болсо ормон ошол калгылаган сыйлаганы болуп атат да. Туура болсо? Туура. Сыйлаганы болуп атат. Абдан урматтап. Сыйлаган. Мана Мамут баягы өзү бектин карабагын тизеси мыкчып отуруп айтпады. Бүттүңүзбү? Анда болсо ага тууганыңызды чакырайын. Дагы чакырбай коюп ормон өзүнүн опузалын кыл деп ойлобосун. Дагы эмне токоно алатыңыз болсо айтып алыңыз деп атпайбы? Анан жанагы туугандары келип атат да. Мына бул болсо Ормон ханга да каяш айтып, баягы чындыкты издеген кишилерден болгондо Калыгулдун бизге жеткен баягы акылдуулугу, тайманбастыгы үчүн мына биз ошого чейин Калыгулдун сөздөрүн биз кайталап келе атпайбызбы? Туурабы Саган? Ошондой болуп атат да. Эми биз бир токтололу. Мына Калыгулду биз данышман дедик, ойчул дедик, сынчыл дедик. Эмне сынчылыгы бар эле? Мына сынчылыгы мындай. Мынау алыс кетпейлі өзүбүз бастырып жүргөн жолду айталы. Адамдар менен катташкан алды үстү жол болот. Жол болот. От араба жүгүрүп Капчыгай ичи оңолот. Кулагыма күңгүрөнүп угулат. Мынау өзөндүн ичи шаркыраган суу болот. Кайсы сууну айтты? Мына ораки орто токой суу сактагычын эле ала коелу, неметкенде кое берген учурда бүт казакты, кыргыздын баардыгын сугарып аткан мына чүй суусу да. Ооба. Ана ошону көрө билген экен да. Мына эми экинчи жагынан алсак, бул адегенде кыштын күнү экен. Ооба. Атын минип алып бастырып, бул көл тараптан Кошкорго барганда Кошкордун аркы Каратоодон берки Каратоого чейин төө жүгү менен кирип кетсе, көрүнбөгөн чий экен, ошону көрүп туруп анан айткан экен. Бечара менен Карыпка өтө ылайык жер экен. 40 жыл тең келип түнөгөн Кудай берген эл экен. Ушундай кадырман жерди барктап багып алчу эл экен деп, ошо алдын ала көсөмдүк көрөгөчтүгүн мына ушундан абдан жакшы. Мына ушуну алдын ала айтканда, жанагы Кара кече Аракөлдү айтып атпайбы? Кара кече Аракөл берекелүү жер экен, кара ташы алтынга кен айнал жер экен дейт. Балыкчыны да айтат. Туура айтат. Көрдүңөрбү кандай? Кара ташы алтынга барабар экен. Бул жерде ар кошкон адам келип жашайт, ынтымак менен жашаса экен деп тилегин айтат да. Мына карабайсың, азыркы учурда ошонун баары чыгып атпайбы бизгечи? Мына сиз туура айттыңыз. Баягы Ормон ага туугандар чакырып атпайбы? Дөөлөткул. Чакыр Ажы Шамен Суанды. Балдары Байсерке Абыхан. Чакыр Адылды да кошо чакырды. Мына баары келип отуруп атгандан сурап атпайбы? Калаке, сиз көп жерди кыдырып жүрөсүз. Көп жерди билип жүрөсүз. Биз кандай жерде жашайбыз? Кара кече кандай жер экен? Кара Кочкор кандай жер экен? Чүй кандай жер экен? Ысык көл кандай жер экен деп айтпады. Мына сиз айтып кеттиңиз. Ысык көл жөнүндө эмне деп айтты эле? Эми ысык көл жөнүндө абдан бул киши суктануу менен айтканда, атабыз ушул күнгөйдөн куят миң булак, тескейден куят миң кулак, аягынан агып чыкпайт бир кулак, төбөсү бийик, немеси терең, тегереги туюк, суусу тунук. Тегереги туюк, суусу тунук. Мындай асыл жерди таппайсыңар балдар. Ысык көлдөн чыкпагыла. Туура. Деп туура айтканда, ысык көлдөн чыкпагыла деген да. Ушул жерде жанагы
айтып атпайбы, төбөсү бийик, тегереги туюк. Суу сайын бул ушул көп айтылбай жүрөт элибизде. Суу сайын нарын табак эти бар. Бул бейиштин бир эшигидир деп ушул жөнүндө айтып атпайбы? Ушул мындай да, бул ырды мен бул Калыгул атадан башка көп уга элекмин. Себеби дегенде ушул 8 сапыр менен көлдүн кереметин, көлдүн жаратылышын, көлдүн кооздугун, ушул жерде жашаган элдин меймандостугун айтып кетип атпайбы? Карабайсызбы ушул жерде? Мына акылдуусын карабайсыз. Мына Калыгулдун көп ырлары бар. Кийинирээк мына 22-жыл аксакал айтып кетти, Кайым Мифтаков фольклорист жазып кетти. Бирок көпчүлүк ырлар чачыранды болуп, тигиники мунуку деп калып калды. Бирок Калыгулдун көп ырлары жазылбай калды. Негизичи көп иликтенбей калды. Ошого карабастан Калыгулдун ырлары ушуга чейин баягы негиздүү болуп, бизге сабак болуп келатат да. Ар бир адам үчүн, ар бир жашоо турмушун аныктама берген да. Мына жаш балдарга берген, келиндерге да берген, билесиз да. Ушуну айтып кетсеңиз. Мына бул кыздарды бу киши алдын ала барлык бечара карыпты дагы, кыздарды дагы бөлөктөрүндө баарын көрө билген. Мына ушул атабыз айтып атпайбы? Ушул замандын, бүгүнкү замандын кызгыркынын кызыл кыялар, кыргыекталган уялар, такыясын колго алып, кыз жигитти кубалар деп атпайбы? Азыр жылаңач болуп алып эле кубалап атпайбы? Адеп, аклактык тигинде уят сыйытты жыйыштырып коюп эле. Туура. Мына ошондой эле неме кылып туруп, же болбосо бир бечараларды айткан жалгыз жарымды. Жыты болот жалбыстын, арманы болот жалгыздын. Ажал жетип күн бүтсө, ыйлары болбойт жалгыздын деп. Же болбосо айтып атпайбы? Аскар аягы барып чап болот. Атадан алтоо болсо да, сыйлашпаса жат болот деп. Туп-туура айткан. Мына туп-туура айттыңыз. Мен дагы кошуп кетмекчимин. Элдин оозунда жалаң эле ушул ырлары, анан башка жактарын көп айтып атпайбызбы? Мына азыр сиз туура айтып кеттиңиз, сизге кошулам. Бул кембагалды дагы, байды дагы, бийди дагы баарын тең карап, тең мамиле кылган адам болгон да. Бул жанагы Ормонхандын байлыгын алып туруп, кембагалдарга, үйлөсү жетишпегендерге таратып жүргөн адам болгон. Бул көп эме тарыхта, китептерде жок, бирок эл оозунда калган. Муну мен жанагы бизде мына былтыр 98 жашка чыгып каза болду. Төлөктө Абдымамыт атанын оозунан уккан, бала бакасынан уккан ушул сөздөр бар. Ишенбек баласы. Баласы жүрөт. Ушулары көп айтылбай калган да. Бул жанагы мен көп жерин окудум. Так ушу Ормонхандан байлыгын алып, өзүн албастан жанагы кембагалдарга таратып берген, ушу кембагалдарды кошо баккан деген жери бар да. Дагы мен бир кайталап коеюн, Калыгул алыя жөнүндө айтып аткан үчүн сөзүбүз толугураак болсун. Баягы багары келип отуруп айтып атпайбы? Калайке? Жакшы заман болобу? Биз ушуга жетер бекенбиз деп айтып атпайбы? Алайда жакшы заман болот. Ак төөнүн карды жарылган заман болот. Кой үстүнө торгой уялаган заман болот. Жесир катты мен көрө айдаган заман болот. Калайке, ошону көрөр бекенбиз дейт. Айта жок. Ал силер көрбөйсүңөр. Тетиги 5 жетидаган чүлпө жүзгө чыкса, ошонун урпактары көрүшү мүмкүн дейт. Ал убакта зайыптар эркекче кийинет. Шым кийген кыз келиндер сыртка жүгүрөт. Сойкоңдоп, эликтей түйүлөт. Жакасын кармап, аксакалдар түңүлөт. Энесинин сөзүн таппай кыз билинет. Бузукулар көбөйөт деп айткан катуу сөз да. Андан кийин башка заман болот. Алардын башкарганы кашка болот. Конушунан жер таппай, коңулдагы ташка конот дейт. Мына ошону карабайсың, айтканын. Кандай катуу айткан сөз да? Мына ушуну айтып коюш керек. Мына алдын ала көрүп, биздин заманда айтып атат алчы. Калыгул атаңардын ушунчалык баягы касиеттүү киши экени ушундан билинип атат да. Мунун баскан изи, жасаган иши бир өзүнчө бир даңктуу, татыктуу деп мен айтар элем да. Жанагы аялдарга, кыздарга насаат айтып атат. Жакшы болсо аялың, кошула берет акылың, куусаң кетпейт жакының. Жаман болсо аялың, кеми берет акылың, чакырсаң келбейт жакының дейт. Муну деген Калыгул айткан. Калыгул айткан барлыгында. Абдан жакшы. Мына ушундай насаат сөздөрү айтып атпайбы? Жакшы болчу баланын атасы жаман болсо да төрүсүнөн сый табат. Жаман болчу баланын атасы жакшы болсо да төө үстүнөн ит кабат дейт. Кандай катуу сөздөр?
мына ушуну Калыгул Оли айткан, көрүп туруп айткандай кылып атат да. Биздин заманда айтып койду. бүт барлығын айтып атпайбы ошол жерден. Тегсиз жерден бий чыгат. Тегиз жерден тегирмен чыгат. Деп бу моураки электрический тегирмендер болуп атпайбы? Азыр тиги жөн эле баягы эч нерсени билбеген неме чөнтөгүндө пулу болсо эле келип эле ан мурунку убакытта абдан таразалап, сындап, кадырлап, барктап туруп анан кийин бийликке отургузган. Ал эми андан сырткары анан бу кишини жанагы орустарга буну көп жылга чейин чыгарбай жүрбөдүбү? Арыстанбек Калыгул тиги молда кылыштарды. Бу кишинин жана айтып койгон мынандай сөзү бар да. Оң когой мурун чуңкур көз орус келет деп уктум. Узун чөптүн барысын оруп келет деп уктум. Кыска чөптүн барысын коруп келет деп уктум. Деп гана койгон жери айтылган, бирок кийин айтат. Бул орустар абдан билимдүү, өнөрлүү. Мунун өнөрүн алып калыш керек, билимин алып калыш керек. Бул балдарды окутуш керек деп ушул илим билимге дагы үндөгөн. Бала чагын, бала кезин кичине айтпадыңыз. Мен ошого да кичине кошулуп, ушул билим жөнүндө айтып кетким келет. Калыгул атабыз азык уруусундагы Соп ата дегенден билим алган. 6-7 жашында берип ошого. Соп ата жөнүндө сөз узак, себебен ал киши да аябай бүт Орто Азиядан эле эмес, жекеле Турция аркы батышка чейин барып билим алып келген адам болгон. Ошондон билим алып, биздин атабыздагы тил жагынан дагы, илим жагынан дагы дайыма колунан теспесин түшүрбөй, Кудайды алып таза намаз окуп таза илим билим менен жүргөн адам болгон да. Бул илим жагынан дагы Ошондон билим алган да, ошондон Соп атадан билим. Ошон тууп калдым Соп атадан билим алган. Азык турбайбы Сопко? Азык.